Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Ар бир адамдын ден соолугунун жакшы же жаман болушу анын өзүнөн гана көз каранды деп ишенип айтып кете алам. Анткени адам өзүнө көңүл бурчу болсо, аз болсо дагы ал оорубайт деле. Анан эгерде көңүл бурбай койсо, албетте өтө жаман абалга таасир этет. Анан 10 күндүк дарылануу бул ошол көңүл буруунун бир бөлүгү катары каралсак болот. Анткени бул кыска аралыкта адам бир аз болсо дагы жакшылануу болот. Кандайдыр бир оору менен кыйналып жүргөн болсо, анан дагы албетте 1 жылда же 2 жылда болгону 10 күн адам өзүнө кароосу бул ал үчүн өтө эле аз көңүл буруу катары эсептелет. Бирок ошондо дагы жыйынтык жакшы болот деп ойлойм. Ошол катары бул эжебиз дагы өзүнүн ден соолугуна күйүп, өзүнө ушундай көңүл буруп келген жатат. Негизги көйгөй башына байланыштуу, баш ооруп кыйналып аткан. Буюрса жакшы, азыр өзүнөн дагы угасыздар. Келгенде ачыгын айтканда диагноз табыш бир аз кыйын болгон. Анан томографияга дагы түшүрдүк. Буюрса баары жакшы. Азыркы күндө кандай болуп атканын өзүнөн билсек. Саламатсыздарбы? Менин атым Сыргабөбү Темирова, Чоң Алай районуна караштуу Чак айылдын тургуну болом. Өзүм Бишкекте жашайм. Мен ушу клиниканы угуп, рекламасында көрүп келгенмин. Эми Алланын алдында бардык Алладан дейт. Алланын алдында булар себепчи деп ойлойм. Жакшы болуп калдым буюрса келгенден бери. Мага эң негизгиси жаккан жери бул клиниканын физиолечениялар абдан жакшы экен, фитобочкалары бар экен, электрический кроваттар, гыржаны сонун дарылайт экен, массаж, дары өлкөлдөр убагында өзгөчө баса белгилеп айткым келет. Дарыгерлер абдан жылуу, жумшак мамиле жасашат экен. Дагы көптөгөн нерселер бар экен. Жакшы болуп калдым буюрса. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Добромед клиникасынын бардык адистерине ыраазычылык билдиремин. Терең урматтоо менен. Фитобочкасы абдан жакты мага, массаж жакты, дагы парафин коюшат экен, гыржаны дагы белди чойдуруп, электрический кроваттар, лампалар, бардык шарттары бар экен толугу менен. Баарына рахмат. Иштерине ийгилик каалаймын. Буюрса жакшы болуп калдым келгендеги караганда. Негизи мен дарылоону 4-5ке бөлүп кетсем дагы болот. Мисалы, дарылануу, айыгуу бул пациенттин өзүнөн башталат биринчи кезекте. Ал өзүнө көңүл буруп, кайсы жеринде көйгөй бар болуп атса, ошол боюнча иштеген адиске мисалы баш оорутпайбы бул эженин невропатологко жолугуп келди буюрса көрүнүп, анан ошонун айткандарын аткарса, сөзсүз түрдө алдыга жылыш болот. Бул биринчиси болду. Экинчиси бул дарыгерден дагы сөзсүз түрдө көз каранды. Эгерде ал туура диагноз коюп, анан керектүү болгон тастыкталган дарыларды берсе, сөзсүз түрдө жыйынтык болбой койбойт. Врачтардын айтканын аткардык, диетаны сактадык, тренажерный залдарына чыктык, машыгууларды өткөрдүк. Буюрса жакшы баары. Анан дарыгерден дагы көп нерсе көз каранды. Эгерде ал пациентке күч кубат берип, эми пациент баары бир кыйналып аткан болот. Өзүнө болгон ишеними төмөндөп кетет. Ушул оору мени эмне кылып коет экен дегендей бир санада жүрөт. Эгерде врач келип туруп, ага күч кубат берип, сен ушундан жакшы болосуң, буюрса баары алды деп ушундай күн сайын жакшы ойду аң сезимге берип турса, пациент сөзсүз түрдө ошол сөз менен жакшы болот. Ушуну айткым келип отурат. Анан албетте дарыгер диетаны сунуштайт. Көп эле учурда диетаны назарда тутпай, ага көңүл бурбай коюшат. Ошонун айынан мен ушул жерден жакшы болбой чыктым дегендер дагы өздөрү жабыркап калышат. Көп болот. Врачтын айтуусу боюнча, ошол врачтын айтканын аткарып, дарыланса жакшы болот баары. Мен ошентип ойлойм. Ооба, ар бир айткан нерсени өз убагында, өз учурунда керегинче аткарыш керек. Ошондо